Мектеп бүтүрүүчүлөрүнө бул жылы бүтүрүү кечелерин шаң шөкөт менен белгилөөгө уруксат берилди. Бүтүрүүчүлөрдүн коопсуздугун ким камсыздайт? Күйүүчү жана майлоочу майды аткезчилик менен ташуу көбөйдү. Алдыда ушул жана башка маалыматтар менен түз эфирде кабарлар. Студияда мен Дөөрөт Канатбеков. Саламатсыздарбы? Мектепте бүтүрүү кечелерин кафе, ресторандарда белгилөөгө болот, бирок атенин жоопкерчилиги алдында. Бул тууралуу Билим берүү министрлиги эскертүүдө. Эске салсак, быйылдагы мектепти аяктоого байланыштуу майрамдык кечелерди билим берүү мекемелерде уюштурууга тыюу салынат. Мындан тышкары балдардан акча чогултуп, электерди алууга болбойт. Бирок мектептен сырткары жерлерде бүтүрүүчүлөр чогула алат. Болгону бул учурда жоопкерчилик толугу менен атенелерге жүктөлөт деп баса белгилешти министрликтен. Күйүүчү жана майлоочу майды аткезчилик менен ташуудан өлкөнүн бюджети 5 миллиард сомдон ашуун зыян тартууда. Бул тууралуу УКМКнын мурдагы бөлүм башчысы Максат Мамытканов айтып чыкты. Ал кошумчалагандай, Токмоктон Бишкекке чейинки жолдо аткезчилик менен Казакстандан ташылган күйүүчү май сатылып жатат. Келген күйүүчү майдын наркы куюучу станциялардагы бензиндин баасынан 10 сомго арзан. Анын жеке иликтөөсүнө ылайык Кыргызстанга мыйзамсыз салынып келген күйүүчү майдын көлөмү жылына болжол менен 1 миллиард литрден ашат. Натыйжада анын ар литринен 4 сомдон салык түшпөй жатат. Эске салсак, Казакстан былтыр жылына 100 000 тоннадан ашуун АИ-92 үлгүсүндөгү бензинди Кыргызстанга экспорттук төлөмү жок сатууну сунуштаган. Манас эл аралык аэропортуна башка бирөөнүн паспорту менен Туркиянын Стамбул шаарынан учуп келген кыргызстандык жаран. Бул тууралуу чек ара кызматы кабарлады. Каттама боюнча учуп келген Кыргызстандын жараны Манас аэропорт көзөмөл өткөрмө бекетиндеги текшерүү учурунда чек арачыларга 1994 жылы туулган кыргызстандык кыздын ысымына жазылган жалпы жарандык паспорту көрсөткөн. Чек арачылар паспорттагы сүрөт менен анын өң келбети окшобогондуктун аныкташкан. Текшерүүнүн жүрүшүндө кармалган жарандын Туркияга өзүнүн жарандык паспорту менен учканын, бирок Туркиянын аймагында калуу эрежелерин бузгандыктан жоопкерчиликтен качуу максатында башка бирөөнүн паспорту менен учкандыгын аныкташкан. Тийиштүү документтер толтурулуп, кармалган аял Улуттук коопсуздук комитетинин аймактык бөлүмүнө өткөрүлүп берилди. Жалал Абад шаардык мэриясы Баатыренин наамын алгандардан 200 сомдон жыйнап, ага жоолук сатып алган. Ошондой эле короосундагы тикөндү гүлдөн үзүп аларга белек кылган. Мындай маалыматты шаардык кеңештин депутаты Талантбаев айтып чыкты. Анын сөздөрү айрым Баатыренелер дагы растоодо. Деген менен шаар бийлиги аны төгүндөп, эч кандай акча жыйналбаган деп билдирүү таратты. Окуянын чоо жайын Кабылбек Өчкөнбай уулу билип көргөн. Эмне үчүн алардан 200 сомдон пул алганса, где-то 6 ай 7 ай убакыт болду. Жалал Абад шаардык кеңешинин депутаты Талантбаев шаар бийлигинен Баатыренелерден акча жыйнап, ага жоолук салганын айтып сындады. Анын белгилөөсүндө мэриянын короосундагы гүлдөн үзүп, тикенеги менен энелерге кармата салуунун өзү уят. Мен айтайм, ошол нерсени 200 сомдон ушулардан токтобой эле, барып алар 200 сомдон барып базардан барып жолго алып сатып келсеңер алар 200 сом пулуна. Ошол жеткен бирге жашынан кайрылып, салып анан кийин менен алдыгы роза гүлдөрүн үзүп туруп, тикенени кырып кесип койгой. Кармап туруп, сөйткө тап өзү түшүп койсо сонун жашната болот. Белгилүү болгондой, өткөн жылы 5 Баатырене 2 эне даңкы ордени шаардагы көп балалуу энелерге тапшырылган. Алардын бири Жеңишгүл Акматова депутат айткан маалыматтарды тастыктап, төмөнкүлөрдү билдирди. Ошо сыйлыкты тапшырарда ар бирибизден ушу 200 сомдон акча алып, жоолукка деп алыптыр. Андан тышкары гүл алып келгиле деди. Базардан сатып чыккыла деп. Ага өзүбүздө. Ага мен каршы болдум. Кандай гүлгө дагы неме болбосун деп. Анан ошо эчиктегиле өсүп турган гүлдөрдөн сындырып эле колубузга карматып койду. Эми го биз го жаш элебиз. 80ге чыгып калган энелерге бул деген уят нерсе болсо керек. Ал эми ошол күнү Баатырене наамын алгандардан дагы бири Курманжан Төрөбаева эч кандай акча жыйноо болгон эмес деп ишендирүүдө. Ошондой эле сыйлуу азамге кайненеси менен келип, экөө тең орден менен кошо ак жоолук жана гүл алганын айтты.
Ол жерге мэр келди, баарыбыз келгенден кийин куттуктап, бизде эшикке чыгып да интервью алып, анан батирлердин эң жашы бул экен, кайненеңиз эң чоң бул экен деп жашынакай кылып жоолук салып, мына жерден гүл беришти, эшикке чыктык, кеттик. Бул акча тууралуу эч кандай эме болгон эмес. Мен түшүнгөн жокмун да. Неме үчүн деле уят да. Биз 200 сомду мына мен кайненем экөөбүз келдик. Биз бир тыйын берген жокпуз. Бирок батирине андагы оролбогон гүл жана ак жоолук кайдан келгенин билбесин кошумчалады. Көрсө, ак жоолуктарды шаардын аймактык башкармалыктарындагы аялдар кеңешинин төрайымдары өз чөнтөгүнөн алышкан экен. Ал эми роза гүлдөр мэриянын жашылдандыруу мекемесинен келгени белгилүү болду. 2018-жылга 7 аял болгондуктан биз ушуну бул аялдар үчүн бир мындай көңүлдүү болсун деген ойдо гана жашылдандыруу чарбасынан гүлдөрдү алдырганбыз. Себеби акча каражаты жок болгондуктан. Ал анык эле нерсе, биз өзүбүз бу жерде тикенектерин тазалап, биз өзүбүз сунуштаганбыз. Бул жөнүндө жетекчилик билбейт. Себеби мен аялдардын көңүлүн көтөрүүнү дайыма булар жоолук салып чыгып кетчү да берден. Ошондой мааниде кетсин деген ойдо эле аялдар кеңештери өздөрүнүн жанынан жоолуктарды алып келип, анан биз жашылча чарбасынан гүл алдырып, ушуну уюштурганбыз. Адистер берген маалыматка таянсак, буга чейин шаар бийлиги батирине жана эне даңкы орденин алган ар бир аялга гүл жана жоолук үчүн 200 сомдон акча бөлүп келген. Өткөн жылы 7 эле адамга мындай наам берилгендиктен уюштуруучулар белекти өздөрү сатып алмак болушкан. Белгилей кетсек, Жалал Абад шаарында 209 батирине, 27 эне даңкы орденинин ээси бар. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Тынчбек Долдаев, Жалал Абад облусу. Муфтият Түркиянын Кыргызстандагы атайын жана айгарым укуктуу элчисине байланыштуу жагдайга түшүндүрмө берди. Басма сөз катчы Максат Атабаев элчинин ооз ачардан нааразы болуп кетип калганын тастыктады. Жеңгиз Камил Фырат Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгына нааразы болгон видео 12 майда интернетке тараган. Ал мурдагы себат азыркы Сапат билим берүү мекемесин бир нече жыл башкарган Орхан Инанды менен чогуу ооз ачарга чакырган үчүн муфти Максатбек Токтомуш баш болгон кишилерди кекетип, же Туркияны же террордук уюмду тандайсыңар деп ресторандан кетип калган. Дипломат Туркия Кыргызстанга 35 миллион доллар мечит салып бергенин дагы бетке карманган. Окуя 8 майда болгон. Түркия элчилигинен бул маселелерде комментарий алууга азырынча мүмкүн болгон жок. Кадамчай районунун Кереге Таш айылынын эли ашар жолу менен 7,5 чакырым аралыкка канал куруп суу тартып келишти. Жергиликтүү эл 10 жыл мурда демилге көтөрүп, курулуш башталган канал каржы жоктугунан бүтпөй келген. Өткөн жылы айылдыктардын демилгесин кореялык Жаңа айыл каймалы колдоого алып, керектүү курулуш каражаттарын берген. Натыйжада тоо боорунан канал аркылуу суу тартышты. Канал Ак Корум аймагынан айылга чейин 7-5 чакырымды түзүп, анын 160 метри аска таш бооруна салынган. 3 чакырымы бетондолуп, ал эми 500 метр темир түтүк менен тартылган. Майдандагы 40 гектар бош жаткан сууга жер өздөштүрүлүп, бак өстүрүүгө шарт түзүштү. Şu Koreyalık Semail деген şular kelip bizge jardam berебиз деп kaldı da. Anan jardam berебиз degenin biz özümüz деле ишенген жокпуз беттен келишин ишти. Себеп 100 metrçe kazıp buturu suudu aydap, buturu 100 metr kazıp, aşuntip kıyınçılık menen alып keldik. Kıyınçılık menen alып kelgen menen sebep üzürünü көрүп атабыз. Суу бизге былтыр кенен болду. Аймактардагы ишкерлер үчүн Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунан стартап программасынын негизинде насыяны түз алууга шарт түзүлдү. Берилүүчү насыянын көлөмү ар бир облус үчүн 200 000 долларды түзөт. Тагыраагы Баткен облусунун аталган фонддон насыя алып ишкердик кылууну каалаган жарандар үчүн 200 000 доллар каражат каралат. Бирок бул мүмкүнчүлүктөн пайдалануу үчүн ишкерлер фонддун ачык конкурсуна катышуусу керек. Жеңилдетилген насыя ишкерлерге 7 жана 10% берилет. Жарандардын ишкердикти өнүктүрүү боюнча жазган мыкты долбоорлору каржылоого алынат. Бүгүнкү күндө облус аймагында аталган фондко ишкерлер тарабынан сунушталган 70 долбоор колдоого алынган. Ар бир облуста биз өзүбүздүн өкүлчүлүктөрдү бекиттик. Андан тышкары дагы аймактар ишкерлер үчүн кепилдик фондко 200 миллион сом берилген болчу. Ошону менен былтыркы жылдын ичинде 2017 жылга салыштырмалуу аймактардын каржылоо көлөмү 11% өсүш көрсөттү.
2017 жылы 22 миллион доллар берилген болсо, 2018 жылдын ичинде аймактарга 25 миллион доллар каржылоо берилди. Сиздер кабарлардын түшкү чыгарылышына назар салдыңыздар. Күнүңүздөр көңүлдүү болсун. Саламатта калыңыздар.